биздин достор, бүгүн биз Доктуркан эжеге келдик. Анткени Instagram баракчабызда көптөгөн биздин катталуучуларыбыз бул эженин сүрөтүн, видеосун мага жөнөтүштү. Анан бул эжеге биздин команда менен биргеликте келдик. Колубуздан келген жардамды берели деп келип отурабыз. Ушундай Токбай аттуу айылдабыз. Ар бир айымдын учагында гүл болсун, бизде жекебизге ушундай бир жакшы маанай тартуулайлы деп ушул Комплимент Flowers гүл жана ошондой эле кичинекей керекчебиз бар бул жерде. Ошолордун баарын алып келдик. Азыр дагы бул жерде продуктыларыбыз бар. Баарын эжекебизге тапшырабыз. Ana dostlar, biz hazır Tokboy ayılında bizim dostluk kalınacağızı geldik. Selamat. Sizni şu internet arkылуу көрүп, көпчүлүк биздин катталуучуларыбыздагы ушул эжеге барып коюңуздар, ушул эжени бактылуу кылып коюңуздар дегенден сизге келип отурабыз. Жашоо шартыңыздарды көрдүк. Мен дагы буга чейин айтканга чейин эле башында көрүп келейин деп эле жүргөм. Ошо Кудайым бүгүнкү күнгө буйруктур. Бул гүл сизге эже. Рахмат. Мынакей. Бул ар дайым ушундай кучагыңыз толо гүл болсун эжеке. Бактылуу болуңуз, буюрса бул жаман нерселердин баардыгы унутулат. Анан кийин сизге ушундай кичинекей белекчебиз бар эле, бул сиз үчүн. Мынакей. Бул жерде ар бир айымга керектүү буюм деп ойлойм. Мынакей. Шампунь, крем баардыгы, бет жууй турган, колго маскалардын баардыгы бар эже. Эми сиз мындан ары өзүңүздү каранып, сап-суу айым болуп жүрүшүңүз керек. Мынакей. Бул сизге. Рахмат. Өзүң кимсиң? Мен Кыз Сайкал. Кыз Сайкал келиптир. Ооба. Ошол эжеге өзүм Бетиген окуп койсоң болот, Кыз Сайкал. Болот. Мынакей эже. Көрө эле келем сени. Мынакей. Ушул Кудайым буйруткан ушуна жакындан таанышып отурабыз. Мына бул сизге. Анан бул сиздин неберелериңизди да көрүп калдым эле. Ооба. Неберелериңизге болсун. Ойнап жүрүшөт. Рахмат. Неберелериңизге бизден кичинекей болсо дагы таттуу болсун. Эми эже экөөбүз сүйлөшүп, баарлашып, өзүңүздүн жакшы шартыңызды айтып берсеңиз. Я була. Гүлдү кучактай отурайынчы. Отуруңуз. Кайсы гүл сиздики да. Азыр колунда муну кийгизип коюш беремем экен да. Видео тартылып атат. Эчтеке. Сайкалсын мына. Өзүңүздүн Келбей жаман отурчу. Шуну берем. Бул сизин небереңиз болот, Өзүңүздүн жашооңузду айтып берсеңиз, баягы көп эле элге азыр маалым деле болуп калды, жашооңуздун шартын баягы биздин кесиптештерибиз дегенде тартып кетишиптир. Ошо элден кандай жардам болуп атат эже? Мында бул видео чыккандан кийин жашооңуз өзгөрдүбү? Азыр айтып берейин. Дегенде кыйналып атканбызда неберем 100 сомдо таппай экинчи эмеде школада окуйт да. Анан пятница күнү тартып кеткен да. Анан суббота күнү чыкты. Жок, четверг күнү тарткан. Ушу пятница, суббота, пятница чыкты да. Анан ошол өзүмдү жоготуп койдум да. Себеби ушунча эл звонок кылып, ушунча эл колдойт деп ойлогон эмесмин. Ким Нургүл айткандай, жалал кыз да өзүм көлдөн болом. Анан кеп анда эмес, бирок эл ушинтип бөлбөш керек да. Анан бул ушунча ал айткан, эже элдер, эл бар, журт бар, өкмөткө караганда эми өкмөт жамандабайм. Эл бар, журт бар, жиркенбеген адамдар келет сизден, жакшы болот дегенден ишенбей отурсам эле баары жамырап эле түн ичинде да келип атышты. Өзүм чарчап калдым, күндүз да келип атты. Продукты толуп кетти, үйгө ачык эле айтыш керек, жок деп айтпайм, мурда жок эле. Иши батпай калды. Баары жакшы, ундар келип атат, жигиттер алып келип атат. Анан стройкада жана кирпич алып келип берем деген Ак жол деген жигит чыгып атат. Үй салып берем деген жигиттер чыгып атат. Ошол анан ушу
калганы дагы кайсы ийгиликти айтайын. Цемент гана болбой жатат. Бирок мэриямын деп бирөө чалды. Эмне материалдарыңыз болот деп анан цемент гана жок болуп. Биздин бүгүн келгенибиздин себеби биздин курулуш компаниялар азыр көп. Анан ушул биз курулуш компаниялардын баягы ушул видеону көрүп калса сөзсүз түрдө кайрылат деген ойдобуз. Урматтуу биздин курулуш компаниялар, бул ушул эжеге жардам бериңиздер, кайрымдуу бололу. Мынакей эженин эң чоң мечтасы деп коебуз. Бул үй салуу экен да. Ушундай кирпичтерди мынтип бөлүп, сорттоп, ушинтип өзү үй салам деп аракеттенет экен. Бирок эжебиз эмес, бул нерсени биздин мырзалар кылып берсе, өтө жакшы болот деп ойлойм. Анан кийин эже менин жакында салонум ачылат 19-ында. Анан сизди 21 күнү чакырабыз, чачыңызды боётуп, жазанып кетесиз. Бардыгы өзүңүз каалаган моментте келсеңиз болот, кааласаңыз өзүбүз деле алып кетебиз. Сизди ошол жерден менден белек болсун сизге. Ушундай жазанып кетүү процедураларын сизге мен белек кылам. 20 күнү сизди өзүмдүн салонумда күтөм. 20-сында, 21-inde. 20-сында, 21-inde өзүңүзгө бир удобный мезгилде айтасыз дагы, анан мага чаласыз, 20-сында барып сүйлөшүп кетем. Жок, 20-сында барып сразу процедурага баштайбыз. Макул, түшүндүм. Эми жашооңузду, үйүңүздү көрүп чыксак болот, көргүлөр, жүрүңүздөр. Айсу, оларды карап кой. Мындай эле коюп турайын, жалпы. Алып келиңиз, гүлүңүздү алып алыңыз эже. Булар тура берсин, азыр кызыңыз. Морика керек бизге. Бияқта списоктор болды. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй эжекебиз ушул үйдө жашайт. Бул үй өзүңүздүкү? Бул эми Римайкада. Жок, бул квартира эмеспи, өзүңүздүкү? Жок, өзүңүздүкү, участок да өзүмдүкү. Жакшы. Мен аварийный состояние болуп калып. Тиги цементи сядет. Бири эле карыш булчак сени. Анан үстү урап, тиягы урап. Жактын баарын алым жетпей чарчадым, 60-тамын. Onun bарын момундай болчу да. Кагып түптүм мына момундай. Бул жер ушундай үй болчу да, мурун, Мурда жок, бул үй эмес. Буякта деген 5 машина КамАЗ түшүп беришкен. Убагындачы бир бекер эле. Бир бузулган үйдөн. Анан ошондон үстүндө жакшы кирпичтер бар болчу. Анан салам десем талкалап баарын иреттеш керек да. Анан ошону иреттесем. Бул бийик нерсени өзүңүз иреттеп ушунчага жеткирип алыптырсыздар да, Ошондой болот. Бул болсо дагы бир үйгө аракет болуп атат. Буюрса эже кыргыз элибиз бекер отурган жокмун, аракет кылайын деп атам. Бул реклама эмес, жөн эле бир жасалма эмес. Бирок аягында кыйналып кеттим. Кыйын экен. Кыйын да. Бул мына мындай да. Мен өзүм баягы таптадым эле. Строй материалдарды элден утканда, бияқта эшик терезелер мына. Элдер берген, Эшиктер, бар эле тигинчиси эметип кетти. Тиги сарайдыкы. Тиякта да бар, тияк тарапта аякта эме. Жалаң эшиктер бар аякта, ушундай эле эшиктер бар да. Мына эшиктер. Терезе бияк. Минекей. Мондай терезелер да, 3-4. Даяр эле. Көркөй сайты мен үйүмө кыздай кайрылып. Мынакей. Элден эмелер чогулуп калды. Ундар келип атат. Кыргыз элибиз бар, эч качан чөкпөңүз эже. Эми келген продукттар тигүүгө жыйнап атат кызым. Рахмат ошо. Эми келип атышат да, 3 күндөн бери көп келди. Бул бир канча ун келди, калып жаңырбайм. Жакшы картошка эшикте турат, 2 мүшө картошка келди. Мындай соктор келип атат, кефир келип атат. Бул жигиттер алып келип атат. Жакшы мейман адамдар алып келип атат. Рахмат. Кел нанос тигиле. Нанос деп. Бисмилла. Үйдөн өз тигиле жакшы да. Кел, кел. Постина. Ошол эжеке, 20 күнү сизди күтөбүз. Макул. Буюрса, үйүңүз дагы болот. Бардык нерсе болот эже. Буюрса, бул видеону көргөндөн кийин дагы биздин эр заматтарыбыз чогулуп бардыгы сонун үй салып берет. Буюрса, мына ошо балаңыз чоңойсо дагы мени багат да. Буюрса. Атын ким?
Tamam olsa, Aybek. kefiri olsa desem köp kefir geldi. Adilbek. Adilbek, Adilbek baktım. Kefir geliyor da olsa kefir içiyor otasın mı? Tatlı cevap atasın mı? Monpasiler cevap atasın mı? Doyma git. Qanday yerlardaysan? Benim ırlarım var. Sen bunday sotkaga telefonunu жазып кетесиңби? Сөзсүз түрдө жазып кетем абайжан. Хорошо, байланышат. Урматтуу достор, сиздер билгендей биз менен чогуу ар дайым Нур фонду деген биздин эр азамат жигиттерибиз бар. Анан эжекебизди карап отуруп биз продуктуну көп эле алып келип атышыптыр адамдар. Анан баягы ал нерсе ысырап болбосун деп жетет болуш керек эми алдын ала деген. Анан эжекебизге дары дармегине, баласынын баягы сүт бүтүнө дегендиктен сиздин дары дармегиңиз үчүн биз кичинекей ушундай акча берип коелук. Аябай чоң. Көрсөтүп коелук. Рахмат. Аябай чоң. Дарыларыңызга, сиздин дарыларыңызга, дары дармегиңизге, жакшылык жагыңызга иштетиңиз эже. Макул ошо. Ошо кайгырбаңыз, бактылуу болуңуз. Ошол Кыргыз элине да чоң рахмат. Ушул алдыдагы номерлерге байланышып эжекебизге жардам берели достор. Эжекебиздин мечтасын эми биргеликте аткаралык эже. Үй салайлык баарыбыз келип ушул жерде кирпич ташып, буюрса жок кирпич ташып тамак жасап мен да ушундай жардам берем, колумдан келишинче. Звонок кылабыз, телефон. Кудай буйрса, ошол. Эжекебиз сизге эркин микрофон болсун, кыргыз элибизге ыраазычылыгыңызды билдирип койсоңуз болот. Нур фондуна. Нур фондуна. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушул элим бар экен, журтум бар экен, көптү күрсө көл болот деген баардыгыңарга рахмат. Мен ушунча көңүл бурат деп, мага жардам берет деп, мага келет деп ойлогон жок элем. Баардыгыңарга рахмат. Силерге да Нур фондуна да ыраазычылык билдирем. Ишиңер ийгилик болсун, жакшылыктар болсун, жамандык болбосун. Ар дайым өйдөлөп жүргүлө. Баардыгыбыз өйдөлөйлү. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Рахмат, чоң рахмат сизге. Бетиңизге буруш түшпөйт, буруштарыңыздын баарын кетиребиз, Макул. Анан кийин Канча мал? бир эле мал, эртең кадимки жуйсуз го, ошондой эле жуйсуз. Анан бул крем, сөзсүз түрдө бетиңизге крем сыпап жүрүңүз эже. Мен сизге ачып бир сыра көрсөтүп коеюн. Мындай кое берейин, Көрө албай жүрмүз, кызсай калды яңабызды. Мынакей, ушундай сонун крем. Крем 60 жаштан өткөндөргө как раз сизге бетиңиздеги морщиндерди кетирет, бетиңизди кургап атпайбы? Ушуларга сыйпайсыз эже, сонун бетиңиз кургабай, сонун болуп калат. Сөзсүз түрдө мен эстеп сыйпап жүрүңүз эже. Сыйпап берип коеюн өз колум менен биринчи. Рахмат. Ошол сиздин көзгөгө каранбай, өзүңүздү карабай койгонуңуз үчүн мен сизге өзүм карансын деп атайын косметика алып келдим. Элден продукт алып келип атса, мен сизге косметика алып келдим. Мынакей, бул крем сөзсүз түрдө сыйпап жүрүңүз эже, бетиңиз анткени могу суукта, ысыкта бет кургап эме болушу мүмкүн. Анан кийин бул жерде сизге эң негизгиси кол крем. Колго крем алып келдим, келиңиз сыйпап берейин. Вау, таза билем эже. Бул деген эң негизгиси бул өлө оокат кылган кол да. Мен мындай колдорду өтө сыйлайм эже. Мен күчтүү айымдарды жакшы көрөм. Андай жөн эле күчү жок эле мына. Жөн эле жата берген айымдар, мына ошолорду сыйлабайм да. Аракет кылып, мына өзүңүз кичинекей болсо да үйдө ушинтип аракет кылып атканыңызга мен ыраазы болуп ошон үчүн келип атам эже. Рахмат. Мына ушинтип колуңузга кремдерди сыйпап жүрүңүз. Буюрса эмеге барганда, мен салонума барганда сөзсүз түрдө Байнага чыгып барам. Өзүм алып барам сизди байнага. Экөөбүз жок, апам менен тааныштырам сизди. Менин апамдай элесиз сиз дагы. Ошон үчүн мынакей. Элдер жиркенет деп ушинтип эме бериптирсиз. Эч кандай андай болбойт эже. Баардыгы сонун болот. Ой, бул айыл ушу жанагылар жөнөтүп атат. Сендер начар жиркенчилик. Бул эле киргизип деле. Анан айтып эле ойншам. Мынакей.
Benim canın ele botalı lağırıptı düşsem. Ооба да. Kollarım var kapırıptı. Жок, ушундай эле эже. Сынакей. Ушундай колуңузга ар дайым крем сыйпап жүрүңүз эже. Мына көрдүңүзбү? Жашарып катынан мынтип коюңуз. Мунун оозун мынтип бекитебиз. Анан сизге эже бүгүн жатаарда сөзсүз бетиңизди бул менен жуйсуз дагы. Мына бул менен жууптуруп, анан Айтып эстеп калайын. бул менен жуйт, хорошо? Кол менен бетке Анан жууп. кийин бетиңизге мо тканевый маска деген бар. Аласыз дагы бетиңизге жаап коесуз. Сен жуусуз турбайсың. Ооба, сиз ошентип мындай сулуу болуңуз да. 20 минутта, 25 минутта коебуз дагы, 30 минутта, жарым саат коербиз, Жарым сааттан кийин алып саласыз дагы, ана бетиңизди мынтип жатсаңыз, эле спокойно, сонун уктайсыз эже. Макул. Ошо. Анан бул жерде сизге шампуньдар, эки шампунь сизге. Ошо бул сизге белек болсун эже. Мен апам ар дайым белек кылып турганды жакшы көрөм. Ошо сиз дагы менин апамдай элесиз. Ошон ар дайым сизге да ушундай белектерди жеткирип берип турганга аракет кылгам. Бул мына менин биринчи белегим болсун сизге. Анан бул гүл сизге. Анан менин сенин апаңдын аты ким? Тамара. Тамара Ыраазычылык билдирип коюңузчу, мен бияктан видеого тартып алайын, Тамара курдаш менен эле тең болушуң керек. Ыраазымынчы сен кыз сайкалдай кызды тарбиялаганыңа. Ушундай келип көңүлүм көтөрүп кетти. Ушундай кыздар көп болсун, жакшылыктар болсун, аман эсен болсун. Сен да көпкө жаша. Мен да кыйналба. Буюрса. Ыйлабаңыз эже. Чоң рахмат сизге дагы. Ошол буюрса 20 күнү көрүшөбүз эже, 20 күнү көрүшөбүз. Ыйлабаңыз эже. Ыйлабаңызчы. Кой, ыйлабаңыз эже. Жаратканым берсе дейм өмүрүң кенен, алтын энем апакем жашоом сен менен, меримиңе апаке бар. Буюрса апа менин салонума чакырып атам. Менин салонумда апам администратор. Келесиз дагы апам менен подружка болуп аласыңар. Сизди жазантат менин кыздарым, менин коллективим буюрса 20 күнү сизди салонда күтөбүз эже, Ыйлабаңыз эже. Чыгылсыз ыйлабайсың. Ыйлабаңыз эже, болду. Ыйламай жок, мына ыйлаган жок кылабыз дагы. Только алдыга гана аракет кылабыз. Буюрса 20 күнү жолугабыз. Мен номерим жазып берип коеюн, келин. Унутуп калбагыла, мен ручкамда жазып берип. Сиздин номериңизди жазып алдым. Мен 19 күнү калам. 20 күнү кыздар дайындагандан кийин сизди. Канча жашсың? Мен кичинекей элем. 20 жаштамын. Анан мени эркелет. Ыйлаба деп атасың. Ыйлабаңыз. Мен номерим жазып аласыз. Ыйлап кеткен элдер болот да. Бирок жылуу сөздөн ыйлаган жакшы, Ооба. Болду, акыркы болсун деп. Ооба, акыркысы ыйлабаңыз. Ыйлабайм, рахмат. Кыргыз элим бар экен, баары жакта жазып атышат.